ККМ аппараттары колдонулуп баштагандан кийин тойкана кафелерден түшкөн салыктын көлөмү 2 эсе көбөйдү. 2022 жылы тойканалар жана күнүмдүк тамактануучу кафелерден 2 эсе көп салык чогулган. Кыргызстанда 370ден ашык тойкана бар. Күнүмдүк тамактануучу жайлар, башкача айтканда кафе, кофейнялар, ашканалардын саны 2745. 2021 жылы тамактануучу жайлар аркылуу 6,2 миллиард сом айланган. Андан түшкөн салык 350 миллион сом болгон. 2022 жылы ККМ аппаратынын натыйжасында нактылай көлөмү 2 эсе көбөйүп, 13,5 миллиард сомду түздү. Чогулган салыгы 3 эсе көбөйүп, мамлекеттин казынасына 838 миллион сом түшкөн. Мисалы, Асман тойканасы 2021 жылы 567 миң сом, 2022 жылы 2,9 миллион сом. Ак Сарай тойканасы 2021 жылы 335 миң сом, 2022 жылы 2 миллион сом. Айкөл Ордо тойканасы 2021 жылы 128 миң сом, 2022 жылы 2,5 миллион сом салык төлөгөн. Тамактануучу жайлар Фаиза кафеси 2021 жылы 11,7 миллион сом, 2022 жылы 17,6 миллион сом. Арзу кафеси 2021 жылы 916 миң сом, 2022 жылы 1,7 миллион сом. Шашлычная Жал кафеси 2021 жылы 340 миң сом, 2022 жылы 1,9 миллион сом салык төлөгөн. ККМ аппараттары салык чогултууда ачыктыкты камсыздап, салыктык төлөмдөр мурдагыдай жашырылып, жеке кызыкчылыктарга кетүүсүнө жол бербей, мамлекеттин казынасына чогулуп баштады. Ошол үчүн 2021 жылы жалпы салыктан 105,7 миллиард сом чогулса, 2022 жылы бул көрсөткүч 156,3 миллиард сомго жетти. Белгилей кетсек, эч кандай салыктын жаңы түрлөрү кирген жок.